Салам достор, сиздер UFC бой каналындасыздар. Андыктан кызыл баскычты басып, коңгурочону басып кетиңиздер. Курсагы ток карышкыр, эми ал жырткыч эмес. Ошондой эле Конор Макгрегорду ошентип атап койсо болот. Чындыгында деле ал ошондой. UFC 257 бизге болуп көрбөгөндөй жаңылыктарды тартуулады. Ким ойлоду дейсиң? Арстандай болгон Конор Макгрегор Дастинге мындай жеңил берүүсүн эч ким ойлогон эмес. Анда эмесе анын келечегине көз салалы да, аны алдыда эмнелер күтүп турарын баамдап көрөлү. Сиз бул видеону көрүп жатып, кызыл баскычты басып, коңгурочону басып коюңуз. Себеп дегенде кийинки мындан да кызыктуу видеолорду көрө албай калышыңыз мүмкүн. Анда эмесе бир башынан айтып кетели, эмне болуп жатат, эмне үчүн мындай болгонун. Конор Макгрегордун ар бир таамай соккуларынан Американын баары таанымал болчу. Бул салгылашуу бүткөн соң Дастинг дагы өзүнүн мойнуна алды. Сага катуу соккулар болдубу, же сен жеңил гана көз караш менен уруштуңбу? Жок, ал урду, сол колу менен катуу урду. Эгер ал ошол калыпта мага кайра багыт алганда, Конор Макгрегор өзүнүн бул урушка чейинки кайрылуусунда мен силерди башка бир трюктар менен таң калтырам деп сөз берген. Жана ал өзүнүн сөзүндө турду. Биринчи раундтан кийин эмне болгонун барыңыздар эле көрдүңүздөр окшойт. Анын жашырган нерсеси ал өзүнүн ооруган путу болчу. Урушка каршы турганда өзүнүн стойкасы менен өзүнө душман болгонун өзү байкабады. Бирок ал өзүнүн мойнуна алды кийин. Дастингдин Конордун бу берген путуна катуу соккуларын көтөрө албашын билип, путун алып кача баштады. Конордун бул Дастингден жеңилүүсү ирландиялыктар үчүн кымбатка түшөрүн Конор ойлоп да көргөн эмес эле. Өзүңүздөр көргөндөй эле Конор Макгрегор физикалык жактан өтө катуу даярданган болчу. Торчонун ичине кирип, катуу аракетте болду. Бирок Дастинг путуна катуу сокку берип, өзүнүн эски досун кичине тарбиялап койду. Конор Макгрегордун катуу соккулары жок болчу. Албетте ал биринчи спортко кызыгуусунда андан баары коркчу, анын соккуларынан баары коркчу. Ал эми андан ары ал спортту таштады жана мунун жеңилүүсүн баары эле байкап турду деп ойлойм. Конор бул уруштан кийин интервью берди. Кимдин канча жеңишке жеткени, ким канча жеңилгени ал маанилүү эмес, эң башкысы ким кандай даражага жеткени. Бул урушта Дастингдин стили ишке ашып, мени жеңип алды. Кайра кайталайм, Конор Макгрегордун мындай тез жеңилүүсүн эч ким ойлогон эмес. Жеңил көз караш менен жүрүүсү өзүнө зыян келтирди. Спортту таштабаш керек экенин Конор эми түшүндү окшойт деп ойлойм. Айткандай, Дастингдин жеңүүсүн билип отурган адамдар болсо класс басыңыздар. Көрөлү, биз канчабыз экенбиз. Конор Макгрегордун айтуусуна караганда ал 2 же 3 бойго чыгуусу керек. Бирок ал көпкө жок болот го деп ойлойм. Себеби ал өзүнүн бутун калыбына келүүсү үчүн 2 же 3 ай жок дегенди таап.